Мен bir сүрөттү көрүп калдым. Бул сүрөт азыр рекорд Гиннесага кирген экен да. Бул кандай? Эки бардыңыздар эле көрдүңүз болуш керек интернетте. Эки леопард жана эликтин несин мойнун тиштеп жаткан жерин тартыптыр да бир сүрөтчү. Анан тип-тике карап туруптур. Анан көрсө бул окуя баягы өзүнүн эки кичинекей колунун жана элик не кылган экен, качырып өзүн курбанчылыкка салган экен да. Балдарын. Караңыз. Айбанат. Көрдүңүзбү? Айбанат кандай кылып атат. Ушул эле лютфту, мээримдүүлүктү, ыйманды Кудай Таалам эне затынан же ата затынан алганда не болуп калат? Улаика кал ан'ам бал хум адалл. Алар мал сыяктуу малдан төмөн деген аятка далил келип калат. Мал кылбаган инсан акылы менен, жүрөгүндө ыйманы жоктугу менен минал жиннати ван нас, адамдардан болгон жин шейтанга айланат. Мыкаачылык болот. Зөөкүргө айланат. Тоок, элик, ит, бугу, мышык, чочко таштабаган жаныбарлар балдарын инсан таштап кетет да талаага. İnsanda iman жоқ болса, мыкаачы болуп баштайт. Өзүнүн ичинен